Элдик районуна караштуу Сумбула айыл аймагы 4 айылдан турат. Айыл аймагы 1996 Сумбула айыл аймагы деп аталган. Чыгыш тарабы Разаков шаарынын аймагы, түндүк батыш тарабынан Ак Суу айыл аймагы, батыш тарабынан Тажик Республикасынын Ганчы району менен чектешет. Жалпы айыл аймагы боюнча калктын саны 2023 жылга 16720 жеткен. Аймакта кыргыздар менен жанаша тажик, татар, өзбектер да чогуу ынтымакта жашап келет. Облустан 144 чакырым, ал эми район борбору Разаков шаарынан 12 чакырымды түзөт. Элдин негизги жашоосу дыйканчылык жана мал чарбасы менен. Жыл ичинде айыл аймагында бир топ иштер жүзөгө ашып, элдин жашоосунун жакшыруусуна аз болсо да жакшы шарттар жаралып жаткан кезде. Биз бүгүн коомдун зор күчү боло ала турган айылдык аялдардын бири тууралуу кеп кылабыз. Аял заты коомдун кыймылдаткыч күчү экендигин баарыбыз эле билебиз. Алима Майдинова Сумбула айылдык кеңешинин 7-чи чакырылышынын депутаты, коомдук иштерди тынбай жасаган активист аялдардын катарын толуктап келет. Өзүнүн депутаттык ишмердигинин 3 жылында айылдын эли талап кылган бир топ жакшы самалыктарды бүткөрүүгө жетише алган. Биздин каарманыбыз учурда коомдук иштерге бар дараметин жасап келет. Айылдык кеңештин 21 депутаты болсо, анын ичинен 6 аялдар. Мырзаларга караганда аз экенине карабастан бир топ эмгектерди жасоого жетише алды. Сумбула айыл аймагына караштуу Сары Дөбө айылы айыл аймакка караган айылдын бири болуп саналат. Эли мал чарбасы менен кошо дыйканчылыкка басым жасаган эмгекчил калк болот. Айыл өкмөттүн берген маалыматы боюнча учурда айылда 370 кожолук жашап келет. Айылдын буга чейин пайдаланууда болуп келген бир топ имараттары оңдоп түзүүгө муктаж болуп келген болсо, учурда социалдык объекттер жаңыланып, жакшы жаңылыктар четинен жаралып жаткан кезде. Биз бүгүн мына ушундай иштерге себепчи болгон айылдык кеңештин депутаты Алима Майдинованын жасаган аракеттерине токтолуп кетебиз. Алима Майдинова депутаттык ишмердүүлүгүндө Сары Дөбө айылындагы ички арыктарды бетондоо жана трубаларды орнотуу менен сууну коромжусуз жеткирүүгө жакшы шарт түзө алды. Ага жалпысынан 380 миң сом акча каражаты керектелген. Аны менен катар айылдын борбордук көчөлөрүнө 3 даана аялдама колдонууга берилип, айыл элинин кубанып турган кези. Атайын аялдама үчүн 132 миң сом каралган. Айылды экиге бөлүп койгон сел аркылуу тургундар бир топ кыйынчылыктар менен өтүп келишчү. Мына ошол жерге ыңгайлуу шарт жаратуу максатында жөө көпүрө салынып, учурда пайдаланууда. Ага 350 миң сом акча каражаты сарпталган. Элдин көйгөйүн ошо эл жашап аткан элде кандай көйгөйлөр бар эл арасында? Ошол көйгөйлөрдү өкмөткө жеткирип, ошол өкмөттөгү бюджеттен ошо айылыбыздын көйгөйлөрүн чечүү үчүн бюджеттерди бөлдүрүп аракет кылып иштеп атабыз. Айылыбызда бир аз болсо дагы иштер аткарылып атат. Айылдагы эң биринчиден эң керектүү көйгөйлөрдү ишке ашырып атабыз. Биздин айыл эң негизинен эки айылдын ортосунан сел агат. Сел кээ-бирде аябай чоң коркунучтуу сел келет. Ошол учурда элдер мынау наркы жактагы бул көчөнүн бул жагында жашаган элдер бул жагына центр көчөлөргө өтө албай калышат да. Ошого бюджетке өткөрүп 22-чи жылдын аягында мынау көпүрөнү курдурдук. Азыр эми дагы бизде эң көйгөйлүү нерселер ушундай бир селкананын жеке көпүрөгүттөрдү куруу керек, селканаларды куруу керек да. Эң көйгөйлүү нерселерибиз эң биринчиден ушулар. Дагы бизде ушундай 3 айыл бар. Эгер сел келсе, балдар мектепке, иштегенге, мына маршрутный машиналарга эч кимиси өтө албай калышат. Ооруган кишилер бар эми. Ошого 3 айылга дагы ушундай көпүрө курганга аракеттенип атабыз. Быйыл Кудай кааласа, мына 3 айылдын бирине ушундай көпүрө курулуп, бюджеттен акча бөлдүргөнбүз, курулат деп аракет кылып атабыз. Ошондой эле азыр сууга суудун тартыштыгы болду. Мына быйыл кургакчылык болуп, суу аз.
Ошондуктан арыктагы сууларды үнөмдөө үчүн сууларга бетондоо эле арыктарды куюшуп, мына 2 айга арыктар куюлду. 450 метр bir айга 300 метрден ушундай арыктар куюлду. Эми аз-аздан болсо дагы айылыбызга аракет кылып, ошо элдин көйгөйүн чечүүгө аракет кылып атабыз. Мына чайханалардын үстүнө жаңыладык. Чайхана бул элдин деми менен ашар жолу менен курулган чайханабыз бар. Ал жерге биздин элибиздин маданий иш-чараларыбыз, майрамдарыбыз, анан чогулуштарыбыз бүт ошол жерде өтөт. Мына быйыл Кудай кааласа бюджеттен ошол чайханабыздын тосмолоруну жаңылап бергенге акча бөлдүргөнбүз. Кудай кааласа аны да ишке ашат. Ошондой айылыбызга аялдамалар курулду. Аз-аздан болсо дагы мына селканалар 100 метр, 200, 150 метрден 2-3 жылдан бери курулуп атат. Эң негизги элдерге коркунуч келе турган жерлерге ушундай тосмолор курулду. Бизде 6 аял бар, 15 эркек киши депутаттарыбыз бар. Ошол бардыгы эле ынтымакта өкмөттүн бюджетин бөлүп 4 айылга Көкташ, Андарак, Искра, мына Сардөө айылдары жылда эле ынтымакта болуп бюджеттерди бөлүп, ошо өкмөттүн бюджетине. Ошо ар бир айылды өз өнүктүрүүгө бардык активисттер аракет кылып, айылдарды өнүктүрүп жатышат. Коомдук ишке негизинен аялдар көбүрөөк тартылыш керек да. Себеби эң негизги көйгөйлөр бул мына майда барат, көзгө көрүнбөгөн нерсе болгону менен бул эң чоң көйгөй да. Аялдар негизинен эгер коомдук ишке көбүрөөк тартылса, жакшы болот эле. Айыл эли бир канча жылдан бери пайдаланып келген чайхананын чатырын алмаштырууга жетишип, бул жумуштарды жасоодо айыл өкмөттүн жана коомдук уюмдар менен долбоорлордун аракетин белгилеп кетүүбүз шарт. Биз аткарылган жумуштар боюнча айыл тургундарынын да оюн угуп көрдүк. Биз Сардөө айылында көп камкөз кыйынчылыктар өтө көп. Бизде ошолордун бардыгын жеткизген ana şu депутатыбыз Әлмә, дагы улан депутаттарыбыз бардыгы жогору жакка жеткизип көп эмелер чечилди. Светтер келди, мына суу келип атат, мына мосттор курулду бизге, айрыкча сел көп келет бизге. Ошо сел келген убакта вообще эле машин адамдар дагы машин дагы өтө албай калат деп мына биздин айылга мост курулду. Мындай мосттордон дагы 2-3 керек экен, ону эм ишке ашырылып жатат. Элибиз бардыгы şu депутаттардан ыраазы. Бардыгы бүт бардык кемчиликтерибизди кандай кемчилик болсо айтып турабыз. Анан жыйналыш боюнча аялдар бүт бардык тазалык боюнча дагы ДК боюнча бардык эмелерге аялдар көбүнчө аялдар катышат. Аялдардын эмеси орду көбүрөөк, бирок ошондой эм жаш келин кыздар катышып жатат. Бардык каерде чогулуш болсо кегиле десе барып катышып эме кылышып турат. Жакшы айылдагылар активдүү бардыгы кел десе барат, эме кылып колдоп турат депутаттарыбызды. Депутаттар элди колдойт. Эл депутаттарды колдоп ушундай бирдикте иштеп жатат. Алима Майденова айылдык кеңешке келгенге чейин дыйканчылык менен алектенип келишкен. Жолдошу экөөсү 39 жылдан бери чогуу түтүн булатып, 6 уул 1 кыз, 13 неберенин чоң ата, чоң энеси, баатыр эне, айылдагы ар бир маданий иш-чаралар Алима эже түптөгөн Зулпучат шайыр апалар тобусуз өтпөйт. Зулпучат шайыр апалар тобу элибиздин салттык ырларын элге жеткирүү максатында түзүлгөн. Эженин иш аракетине айылдык кеңештин төрагасы да жогорку баасым берип өттү. Сумбул айылдык кеңешинде 21 депутат бар, анын ичинен 6 депутат айымдар, алардын 4-өө мугалимдер, 2-өө үй кожойкелери. Көкташ шайлоо округунан Исакова Убадат эже, Сардөө шайлоо округунан Майденова Халим эже. Бул эки эже үй кожойкелерге болгонго карабастан айыл элинин айылдагы көйгөйлөрдү көтөрүп чыгууда, ошолорду чечүүдө айыл элине өтө чоң жардамдарды көрсөтүп келе жатат.
биринчи эле маселе бул аялдардын эң жакшы уюштура турган маселеси айыл ичиндеги тазалыкка өтө көңүл бурган эжелер. Бул эжелердин уюштуруусу, демилгелери менен Сарыдөбө жана Көк Таш айылында деги эле Сумбул айыл өкмөтүндөгү айылдардагы тазалык өтө жакшы деп айтсак болот. Бул эки эженин мындан ары дагы иштөөсүнө айылда ошол айылдык кеңештин депутаттарынын ичинде аброй өтө чоң. Айылда аброй чоң. Мен айылдык кеңештин төрагасы катары бул эжелер менен иштөө мен үчүн өтө жеңил. Бул эжелерге ошол айылдагы көйгөйлөрдү айтсаң эле өздөрү аны орундатууга, ошону чечүүгө аракет кылып иштеп кетишет. Бир айылдын бүгүнкү күндө өнүгүп өсүп жаткан багыты үчүн аз да болсо да салым кошуп, дараметин жасап жаткан Алима Майденовадай аял затынын бар аракети мыкты алкууга алууга татыктуу.